мурунку доордо китеп ээлеринин арасынан мейли христиандар болсун, жөөттөр болсун, алардын бирден бир чоң адашууга түшкөндөрүнүн себептеринен бири кээ бир адамдарга өзгөчө мамиле кылып, ошонун арасында мисалы пайгамбарларга дейли, эң башында турган пайгамбарларды биз өтүп кеткенден кийин алардын кабырларын ибадат кыла турган, Аллахка жакындай турган жай катары колдонуп калышкан. Мына ушул нерсе бул жөөттөрдөн, христиандардан мурунку байыркы адамдардан калган. Акыры барып Меккенин мушриктерине чейин келген. Ал нерсе мына ушул күнгө чейин дагы калдыктары калып уланып келет. Жанантип кабырларга барып курбанчылык чалгандар, кабырларга барып ибадат кылсаң Аллахка жакыныраак болосуң дегендер. Бирок мунун эң башкылары кылгандар кимдер болгон? Китеп ээлеринен кылып баштаган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде айтат: "Инна ман кана каблакум кану яттахидуна кубур". Кечейинки бир адамдар болгон, мурунку адамдар. Алар айрым кабырларды ибадат кылуучу жай кылып алган. Ошондон силер кабырларды сыйынуучу, Аллахка сажда кылуучу, ибадат кылуучу жай кылбагыла. Мейли намазкана болсун, мечит болсун, ошол жерге барып Аллах тааламга жакындайм деп аны ортомчу кылбагыла деген. Себеби бир адам барып мен кабырга сыйынган жокмун, ал жердеги арбакка сыйынган жокмун, мен Аллах тааламга сыйынып атам деген менен бул нерсе васила деп коет, ортомчу болот. Аллахтан башка нерсеге сыйынууга себеп болот. А эгерде ошол кабырдын өзүнө сыйына турган болсо, Аллах сактасын, бул чоң ширк. Айрымдар канча деген мына Египет, Араб өлкөлөрүндө ушул күнгө чейин ошо кабырларга барып Аллахтан жардам сурайм, кабырга барып Аллахка сажда кылам деген нерселер болуп келет. Бул нерсени момундардын энеси болгон Умму Хабиба энебиз мусулмандар кыйналып турган кезде Мекке доорунда айрымдар 2 жолу Хабашиге, Африка өлкөсүнө жер артып, сапар кылып кыйналып кеткендиктен, ал жерде өздөрүнүн динин практика кыла албай калгандыктан Эфиоп өлкөсүнө хижрат кылган. Ошонун биринде пайгамбарыбыздын аялдарынын бири, момундардын энеси болгон Умму Хабиба энебиз дагы барып келген, көргөн. Мына ошондо көргөн нерсесин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга айтканы бар. Ошол жерде церковьтерди көргөн, анан ал жердеги церковьтерди аябай кооздоп, түрлүү сүрөттөрдү койгонун, ошону сүрөттөп айтып бергенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул хадисти айткан, Бухариде, Муслимде келген хадис: "Улаика коумун ида мата фихимур раджулу солих". Алар ушундай коом болгон деп айтат. Алар ушундай бир коом болгон, эгерде арасынан бир жакшы жүргөн адам кайтыш болуп дүйнөдөн өтүп кете турган болсо, сөзсүз өтүп кеткен жерине заматталар эмне сыйынуучу жай кылып алчу дейт. Жана ошол жерге ал адамдын сүрөтүн, айкелин тургузуп койгон. Эми караңыздар, пайгамбар алейхиссалату вассалам эмне деп кабарлап атат? Улаика широрил халк индаллах. Алар Аллах тааламдын махлукаттарынын арасынан эң жаман калк болуп саналат дейт. Ушул кадамды кылган адамдар, мейли пайгамбар болсун, сахаба болсун, табиин болсун, ким гана болсун, улуктаган адам өлүлгөн жерге күмбөз кылып, ал жерди сыйынуучу жай кылып, адамдар келе турган сүрөтүн тартып, сыйынуучу жай болуп кете турган болсо, сиздин артыңыздан мына ушул адамдар эң жаман адамдар деген. Бул жахилия доорундагы пайгамбар алейхиссалату вассалам мына ушул нерсеге каршы чыккан. Эмнеге каршы чыккан? Мечит курууга, өлгөн жерге, ал жерде ибадат кылуучу жай кылууга, ошол жерге барып курбанчылык кылып, чалууга атайын арнап, мейли Аллахка арнасаң да, Аллахка арнайсың, Аллахка ибадат кылсаң да, бирок эмнеге кабырга барып сыйынасың? Эмнеге кабырдын түйүнөн сыйынасың? Себеби алар ошол нерсе башка мечитке же башка жерден Аллахка ибадат кылгандан көрө, ошол жакшы өтүп кеткен адамдын жанына барып Аллахка кайрылсаң, үнүң бат жетет, ибадатың бат кабыл болот, ошонун шапаатына илинесиң деген сыяктуу түшүнүктөр болгон. Ошонун негизинде ушул нерсе келип чыккан да. Юнус сүрөсүнүн 18-аятында Аллах таалам айтат: "Алар Аллахтан башкага сыйынды. Пайда бербесе дагы, зыян бербесе дагы, бирок сыйынганда эмне деп айтты? Ва якулуна хаула шуфаауна индаллах". Эмнеге буларды силер ортомчу кылып сыйнасыңар десе, булар Аллах тааламдын алдында бизге ортомчу болуп шапаат кылуучулар деген. Аллахтан башканы дос тутуп алгандар айтышат дейт. Биз буларга сыйынбайбыз, тек гана Аллахка жакындатыш үчүн гана биз сыйынып атабыз, ортомчу кылып атабыз деп. Мына ушинтип чыккан. Билишкен өлтүрбөйт, ырызык бербейт, тирилте албайт, жарата албайт булар. Болгону эле булар Аллах тааламдын ортосунда бизге ортомчулар жана шапаат кылуучулар деген түшүнүктөр болушкан, Аллах сактасын. Бирок көрдүңүздөрбү? Кээ бирлер түшүнбөйт. Эми Аллахка сыйынып атсак, кабырга сыйынган жокпуз, арбакка сыйынган жокпуз, түз эле Кудайга сажда кылып атам. Болгондо мечитте эле эмес, баланча деген күмбөзүнө барып сажда кылып атам. Ошол жерге барып намаз окуп атам деп аныктай. Бул эмнеге алып барат? Бирөө түшүнүп кылышы мүмкүн, Кудайга сыйынып атам деп. Аны башка бир көргөн адам ойлойт, бул ибадат тек гана ошонун кабырына барып ибадат кылсак кабыл болот турбайбы?
же ошол нерсе жакшы турбайбы деп бул ширкке алып барат. А эгерде түз арбактын үстүнө сыйына турган болсо, бул ширк болот. Ал жерге барып намаз окуй турган болсо, Аллахка эле окуп атам десе, бул бидат болот, Алла сактасын. Мындай бул ширк эшигин ачуучу жол. Жана пайгамбар алейхиссалату вассалам каршы турган адамдардын арасынан эң жаман калк деп санады. Тарыхта дагы момундардын энеси Хабашиди билесиздер, эми азыркы Эфиоп, ал кезде христиан дини орногон кез болгон. Мына ошол жерден көргөн. Булар да ошо Иса пайгамбардын дининен кантип тайып кеткен. Яһудтар дагы Муса пайгамбардын дининен кантип тайып кеткен. Ошонун бирден бири өлгөн адамдардын мыкты деп, солих адамдар, ойлуу адамдар деп алар атап алган жерлерге мындай бир кооздуктарды коюп, же болбосо күмбөз коюп, сыйынычу жай кылып алгандыктан анан артынан барып түрлүү түркүн ибадаттар чыккан.